Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Өтө сонун арзан вариант чыгып атат. Көп жүрүңүздөр сурап атпайсыздар, Нур Султан пропискага арзан варианттарды көргөзчү деп. Мына, пожалуйста, өтө сонун вариант. Деревня Жилой, деревняны көрүп атасыздар. Бүт бардыгы жашайт экен. Адрес боюнча туугандар, адрес Тверская область, Лихославский район, деревня Терешкин экен. Мына ушундай болгон үй. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, бул чети пластарды басабыз. Быйыл аябай кар калың. Мына көрүп атасыздар туугандар. Огород весь айлантасыга тосулган. Бул жакта ворота. Үйдүн көчө жактагы капталынан ушундай экен, көрдүңүздөр. Үй болсо 36 квадратный метр, участогу 26 сотук официально. Мына көрүп атасыздар туугандар, үйдүн ички капталынан ушундай көрүнүш экен. Нар жакта болсо 4 сарай бар экен туугандар. Тоок гана, могул болсо банясы экен. Үйдүн сыртынан ушундай. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин кирип көрөлү. Жүрүңүздөрчү. Бисмилла деп киргенибизде ушундай болгон лестницадан чыгат экенбиз туугандар. Бул жак холл болуп калабы? Прихожка экен, ушундай болгон узун прихожка экен. Бул жактан кухняга кирип кетет экенбиз туугандар. Кана бисмилла деп киргенде бул жак кухня, мына көрүп атасыздар. Ушундай болгон. Могу көрүп аткан мебелдер бүт бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Келип эле жашай турган вариант экен туугандар. Баасы өтө арзан. Пропискага деле өтө сонун вариант экен. Жүрүңүздөр, дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо жанагы залга кирип кетет экенбиз. Ушундай болгон зал. Үй болсо дагы бир жолу кайталап кетебиз. 39, то есть 36 квадратный метр экен, Могу бул жакта кроватка. Нар жакта бир кроваткасы бар экен. Могу болсо печкасы туугандар. Ошо печка менен үй жылыйт экен. Бул жакта дагы бир кроватка. Ушундай болгон үй экен туугандар, көрдүңүздөр. Дальше көргөзө беребиз. Нар жакта сарайларын чыгып көргөзөлү, огородун көргөзөлү, Үйдүн баасы туугандар, үйдүн баасын сразу айтып кетейинби? Үйдүн баасы болгону 380 000 рубль экен. Өтө сонун ба. Мына азыркы кирип чыккан үйүбүз. Нар жакта огородду көрүп атасыздар. Огород айлантасыга тосулган. Нар жакта болсо банясы, бул жакта сарайы, экинчи сарайы. Ошол жакты көргөзөлү, жүрүңүздөр. Мына карды көрүп атасыздар туугандар. Могул жакта болсо тоокканасы экен. Тоокканасын көргөзөлү. Эми бул жакта көптөн бери адам жашабай, кары деле көрөлбөй. Мына тоок караңыздар. Бул жак ажатканасы экен. Уличный ушундай болгон ажатканасы. Бул жакта тоокканасы. Ичин көргөзөлү тооккананын. Мына ушундай болгон тооккана экен. Мына ичин жакындатып көргөзүп коелу. Бул жакта тоок кармашкан окшойт. Мына көрдүңүздөр. Дальше көргөзө берели. Мына көрүп атасыздар туугандар. Огород айлантасыга ушинтип сасна моундай арча отургузуп чыгыптыр. Нар жакта болсо баягы сарайы, экинчи сарайы бул жакта. Эми сарайларга кар аябай калыңдыктан кире албадык туугандар. Мал кармаса деле болот экен бирок. Бул жакта болсо банясы экен. Жүрүңүздөр, банясын көргөзөлү. Банясын араң. Мына карды карап коюңуздар. Кар өлө калың. Жүрүңүздөр, банясынын ичин көргөзөлү эми. Кана лыжа теп алгам. Кана бисмилла деп түшөлү. Мына банясынын ичи ушундай экен. Бул жак раздевалкасы туугандар, көрдүңүздөр. Бул жакта банясы рабочим состояниясында дейт, иштейт дейт. Могу печкени жакканда баня бүт жылыйт дейт. Кыскасы русский баня деп ушул экен. Ушундай вариант туугандар. Дальше көргөзө беребиз. Мына көрүп чыктыңыздар туугандар, огородду көрүп атасыздар. Огород весь айлантасыга тосулган. Нар жакта болсо мына сарайларга кире албадык туугандар. Кар аябай калыңдыктан огородду кыскасы бүт тосуп чыгыптыр. Мал карамайм деген адамга деле өтө сонун вариант экен, көрүп атасыздар. Могу сарай, экинчи сарай, нар жакта эки сарай менен кыскасы болот экен. Мына туугандар, үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп өтөлү. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Эң негизгиси үйдүн баасы боюнча туугандар. Үйдүн баасы 380 000 рубль. Телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум.